мындай болгон эмес, мындайды мен көргөн эмесмин. Ошо авариядан мен бутуман баспай калгам, ошо бутуман ошо доктор Өмүрбектен бастым. Мо апам мына былтыр көлгө катыштыңыз, э? Ооба. Көлгө катышыптыр. Университет Пансионатында. Не ол бутуңуз ооруп келди беле? Бутум ооруп. Жакшы. Баары жакшы. Секин жылыш болуп атат. Геморройдон сакайдым. Дагы эмне сакайдыңыз? Жан баштагы безлер кетти. Не бездери эле жан баштагы? Укол алганда. Ошолор мен баягы авария болгондо сая берип ошо эчебес болуп калган экен. Мына бронхитам азайды. Ошондо жан баштагы без болуп калган уколдор канча убакытта кетти? Ошо 4-5 айда кетти огочо. 4-5 айда? Анан кичине табым айнып, анан жата калып, неме кылсам келин уколдоп калды. Уколдогондо апа, мынердеки бездериңиз жокпу дейт го. Жумшап калыптыр да, бул. Кетет, эчтеке калбайт. Кетип калыптыр. Анан мына бронхит. Мынандай басканда эле дамегип калдым да. Бул дагы мынандай азыр канча бастык? 20 мүнөт басып келди. Кичине ошондо гана адышка болот, болбосо. Жөнөкөй жүргөнүндө. Мыйыр отуруп алып кел. Жөнөкөй жүргөнүндө анда адышка болбой атат да. Жакшы. Кудайга шүгүр ушунчалык. Жана бутуңуз ооруганда мен басып бери канча айда? 3 айда дедим го. 3 айда жакшы болот деген, э? 3 айда жакшы болуп каласыз дедим, 3 айга. Баса алып эмес белеңиз? Жетип, ушул кетип атып эле бутум сынып калгандай болуп, неме болуп токтоп калат. Эми жакшы, э? Эми Кудайга шүгүр. Азыр дармандан неме кылып, анан ушу мына тапандарым жана тырышып атат го, мындай кылып неме болуп калат го. Ошондой болуп атат. Эми ошо көбүнчө тапанга түшүп. Эми тапанга кетип атат, тапанга түшүп атат. Мына ошону менен кыйнап. Уже мына 6 ай, 1 жылдын ичинде эле апа канча көптөгөн оорулорун айтты, мына көрүңүздөрбү? Мына молардын баары жаңылар мына. Мамакеев дейт аткандар. Нар жакка да кетишти көбү. Толтура результаттар өтө көп. Азыр апа менен жөнөтүп. Башым көөрүчү эле, Кудайга шүгүр азыр. Баш оор жок, э? Себеби баштан болгону да бар эле. Мына кыра куштан. Жакшыбы баш эми? Жакшы, эми Кудайга шүгүр, оорубай калды. Дары болсо ичпей койдум. Анан сахарың бар деп докторлорго өткөндө эле текшерсем, сахар, пахар жок дешти. Давление жок дешти. Анан ошо давлениянын деле вообще дары ичпейм, азыр бир капсула ичип атам да. Бутка да неме, ары деген. Ичип бериңиз. Доктордун айтканы болуш керек. Мен доктор эмесмин да, мен врач эмесмин. Анан ошо неме бир капсула бар экен, ошону ичсем вообще басып калам да. Мына урматтуу катышчылар, тынымсыз машуу несени мына апа өзгөрүп кетти мына. Өзүнүн сөзү мына, менин сөзүм эмес. Кудайга шүгүр, ушунчалыгына рахмат айтып турабыз. Үйдө дагы ошо ояктан келгенден кийин чындыгы мен эле эмес. Былтыр катышкансыз? Ооба. Августта бардым бейби. Былтыр болгонсуз. Экинчи жолу ретритке катышып атам. Анан неме болду мында, келгенден кийин ишибиз өттү. Мен эле эмес, келиндеримкин кошо өттү. Ичип өттү? Ичип өттү. Анан кийин жеңилдей неме чыкпай калды. Көп какырык. Ошондойлор тынбай чыгып атты да, бир ай мурда жана кыш мезгилдеринде. Медитация кылып атканда. Медитация кылып жүргөн мезгилде тынбай ошо көп какырык чыгып атты. Өпкө полный тазаланат өпкө. Жакшы. Немеге да түштүм. Жакшы жазаса 3 айдын ичинде тазаланып берет. Жакшы жазаса. Компьютерный томографияга түштүм. Келип калган экен, бекер мына оштон барып тапкан экен. Артроздон тартырды 3-чү степенде, буну чыгарып берди. Бул жерин тартырдым. Кичине немеңиз бар экен де. Ошо эски неме билет экен да, азыр болду. Дагы эмне тартырдым? Мына жерин тартырдым. Анан сизде астроз бар экен, туз бар экен деп чыгарды. Азыр жанында жүрөт документтери, кагаздары. Ошо кыйла мындай өзгөрүштөр болду да. Болду өзгөрүш. Анан характер. Ошо бирөөгө неме кылбай, баягы өткөндү унутуп, учурчак менен жашоого үйрөндүк. Адамдын характери оңолсо элечи, тагдыр оңолот да. Сен характериң жеңил болсо, жакшы болсо, тагдырың ошондой болот. Характериң оор болсо, тагдырың ошондой болот деген сөз бар элечи.
Ошо мүнөзүбүздү өзгөрттүк. Баягы 3-4 жаман мүнөздөр болуп да барбыз. Ошолорду өзгөрткөнгө аракет кылып өзүм дагы байкабай калдым. Кийин уже өзгөрдүм да. Туугандар менен карым-катнаш. Карым-катнаш жөнүндө болуп атты. Апам бар да 86-да. Анан кийин алыскы туугандары кадере катташа берет да. Аз кем өзү унутуп бара албай калды. Мен ошол айылда жашайм апамдын жанында. Мени барып кел дей берет. Анан мен өзүм ичимде да. Мен апам көңүл деп барам да. Апам өлгөндөн кийин барбай эле калам да. Апам ушинтип берет да деп. Мына жеримде ошондой да. Анан уже мен мына сабакка катышып неткенден кийин туугандар менен карым-катнашты эч качандай неме кылбагыла дейм да. Апам ошон үчүн Кудай ушундай жашап аткан кылбайбы деп өзүм анан уже алып оюмдан кайттым. Илгеркичилер духовный адамдар да бет мындай. Руханий адамдар. Алыскы Burada bilmeyene kompüter bilmese, til, английский bilmese kalan bir parım dedi da. Ошол мен жакшы кабыл алдым. Кошуналар менен жакшы жүрөбүз. Karılarda jakşılığınız mı? Иш менен болуп барбай калат. Келбейт деп койду андан кийин. Бирок анан пенсияга чыкканымда 3-жыл болду да, пенсия эмес, иштен бирок болот. Өзүм менен колум менен чыгып кетти анан. Мен эми туугандарга аябай барам дедим. Кимге болсо барам, кошуна каям, эл жуз каям. Baramazsanız telefon menüne sırap koyuyorsunuz. Telefon menüne dileci. Bu şimdi dilesep. Böyle kayım telefon menüne sırap koyun turay, bulut turay deyip bayağı işte aranlık işletmeye koldan gelse barıp koyun adamdan jakşı olur. Сураган жок. Ben bak varal, gelinler algınday da şartta akçası çok olup kuatın sana. Ошондой. Akşam yok bulup da tuğanlar menüne kaçışa koytasın, telefon menüne sıra ver. Hem ayla yok diyeyim, akşam yok olsa ne kıldıysan. Telefon menüne sırap şunday, biz tuğamız da içine eskedip koyup durun. Anan akşam var mı? Саламатсыздарбы? Бул жерде бир эже машыккан экен, кыздын каймарты жок болуп кетти. Апам машыгып, мен каймартым ошол декабрда акыркы жолу кармады. Ошондон кийин жок, кармаган жок да, айны жок деген 2 жолу кармайт экен. Көп, канча жылдан бери кармачу эле? 1,5 жыл, 2 жылга болуп калды. Мына 2 жылдан бери каймарты кармап, бир айда 1 жолу, э? Bir ayda жок деген 2 жолу. Бир айда 2 жол кармачу экен. Апасы машыгып атат мына. Уже бунун каймарты жок болуп кетти мына. Керемет нерсе. Биде машыккан эжелер. Бул эже сиз да результаттарды айттыңыз, э? Көп результат алгансыз, э? Кемера сен мурай кеткенсиң дагы? Кемера сен мурай кеткен, э? Кудайга шүгүр. Ушу бутта болуп атат. Эми бутуңуз кетет эми. Бутта. Мына бул эже деле уже канча болду? Ашыгып жүрөт. 1 жыл болуп калды мына. Көптөгөн оорулар өткөндө айтып берди бул эжем, кайра сурай бербейлик. Айтыңыз. 48-ci потокко катышканмын. Анан кийин сабагына канча айымдай кызыгып, ушинтип неме кылып жүрдүм. Кийин анан мойнум жар бербей, отурайын медитацияга десем деле кайра неме болуп калам да. Телефон чукуп элечи. Анан бирок бар жүрөгүмдө өмүрбек турат да, мындай эсимдечи, бассам турсам деле ушу жасайын, жакшы болоюн. Результатты айтыңызчы. Бутум ушу мына сол бутта могу жерде бир кандай десем, сөөлгө окшоп доңкоюп турат эле да, дөмпөйүпчү. Ошол жок болуп калды бир күн карасам элечи. Канча күндө жок болуп калды? Эми ошону точно билбейм мен. 2 ай, 3 ай. Сөйлөр келет да эстик албайт. Сөйл, томпок, сомпок. Анан муналарындагы мына жерде шишка бар эле. Будан бир аз чоңураак эле. Ошол азайып атат менимче. Шишка азайды? Шишка мына жерде. Анан мына бутумда салынып калды эле, бул деле түзөлгөн. Шишка келет же, шишкада кеткендер аябай көп. Мен өзүм мына неме кылдым да. Там бердим да. Шишка кеткендер өтө көп. Колдон кылган нерселер жоголуп атат. Буко. Эски 85-87-6 мезгилдерде алган, сиңбей калган уколдордун ордулары. Жамбашта, э? Ооба, жамбашта. Кетти? Кетти. Канча айда кетти? Ошону байкабай калыптын, канча күндө кетти. Жок, примерно канча айда кетти? 6 айда, э? 6 айга чейин кетти. Бир 5 ай, 4 айда кетти да. Сонун эже, молодец. Андайлар толтура. Мой эженикиде кеткен, э? Шишкалар. Шишка. Жамбашта укол алгандан кеттиби? Мен шишка азайгандай болуп болчу. Кол бере албай кыйналышып. Мен
48 поток болгондо канча болуп калды? Кыйлар нары болду. Мен 60 жылдан ашып калды. 64-чү кат. Дышында болчу. Декабрга чейин телефон Ретрит. Ош, Мамакеев. Акырын жасагыла. Yakta bayna jok aja. O işte bayna vurup koşmalı gibi değil mi? Çok üstüdür. Falan mı? Bayna kamu alıp gidiyor. Görsün öyle bir gördüm. Aslında ne çapsına başın gerekten. Bir zamandayım gidiyor. Nele maydası sonu. Çık diye. Altı bilin de Türk gibi mi bu ne? Murda butunuz qanday эле? Butun moz ышкай чоң болчу. Чоң болчу, адыңдаңыз жана. Чоң болчу. Эмне болду анан? Şu meditasiyadan keyin ушинтип кичирей баштады. Кичирейип баштады? Аябай кичирейди. Точка пайда болду да, ушу медитация отургандан кийин кызарат. Точка. Мурда сөөгү мо чыгып турчу э бияка? Ой, моунда болуп чыгып турчу да. Вообще базалчы эмес. Ошондо канча процент кетти? 70 кетти го. 70 кетти. Канча айда? Март, апрель, май, июнь, июль. Ошондон бери турдум да. Март, апрель, май, июнь, июль. Постоянно жазып атасызбы, анча-мынчабы? Жок, постоянно жазайм, но акыркы айларды эле анча-мынча жазайм. Значит, результат конкретно кеткен экен да, э? Анан о тырмагым ичине кирип, темир салдырып бир балай эле кылып жүрчүм. Тырмагым түзөлүп калбады. Эчтеке кылбай калбадым да. Тырмагым ичине кирип кетишти, монтип өсчү да. Моя түзөлдү. Өскөн жерге эметтир да, кирип кетти. Мынакей точка пайда болду. Кетипти да. Кетти. А мына тырмагым уже түп-түз болуп өсүп калды. Өйкөй калды. База албай эле Бишкекке барып эле темир салдырып берчим, эмне кылып берчим. Вообще эчтеке жок. Эчтеке жок. Ушул жактан мага действие кетти да, бутуман кетти. Сон болуп турду же. Муну кетириш көрдүңүзбү? Ой, кечеде эме больницага барып балдарым өкүрүп бакыргандан барсам, немеге кезе өстөдү. Кечеби прям? Бир жума болду. Аман барса барып койчу, балдарым кыйкыргандан баспай калгам, могу бутум иштебес. Барып көрүнүп эмне кылган, бутума селка алып, эмне кылган, эмне кылсам, теги бутуңуз жакшы анан? Жакшы бутум. Басып эле калдыңызбы? Ой, азыр эле басып атыр. Шуга йод да сипап көрүп. Атыр-матырды таласып болосузбу? Атырган талас. Ошондой. Молодец эже. Азырма сизди өзүңүз тартпай эле койгон, э? Тартпай эле. Беле. Сон результат болду да. Үйдө балдарымды сүйүнүп атат. Моундай апа эмеле мурункудай бутуңуз вообще башкача болуп калды деп. Оңун таксап жүрчүм да, тим эле баса албай жанагы. Азыр кадимкидей эле басып жүрөсүз, э? Азыр вообще сезбейм. Но тырмагымын азабын жегенин айтпай, тырмагым ичине кайрылып, Бишкекке барып 2 жолу темир салдырып келдим. Ошо темир салгандан. Этке сайылып. Этке сайылып бар. Темир салдырган түзөлөт дейт. Болбойт ага деле болбойт. Мына медитациянын эмесине же. Нерв бошоду, уже организм өзүн дарылап баштады. Мына урматтуу катышчылар, эженин буту жакшы болуп кетиптир. Канча айда, канча медитацион канча качан баштадыңыз? Мата тынбай жасадым 2 ай. Саламатчы. Кандайсыңар? Мен атым Салтанат. Бишкекте Беловодский айылынан келдим. Мен кайнежем Назгүл кайнежем жиберди, себептер болду. Мен деген 15-inde келип, ошо мына 19-га чейин лечение алдык. Аябай жакты лечение. Менин 2 тизем ооручу, анан мынау манжаларым ооручу. Анан мен ушул жанагы медитацияларды жасаганда
Менин эки тиземен кадимкидей шорголоп тер акты. Мен ушуга ушундай таң калдым. Колдорума май сүйкөмөйүнчө, эки тиземе май сүйкөмөйүнчө мен уктай алчу эмесмин. Таң атканча мен какшачу. Күйөөмө илачым, мен колум бутум оорудат деп. Больницага баралы дегенде жолдошум ошо кайнежемен угуп калып, анан жүрү ушуга барып келеличи, анан кийин больницага баралы деди да. Мага ушундай жакканы бул Өмүрбек доктордун эмеси, мындай экен да. Дары сатам. Ушу дары менен жакшы болосуң дебейт экен. Массаж ал, массаж баланча сом дебейт экен. Жөн гана ар ким өзүн лечение кылат экен. Өмүрбек доктордун айтуусу боюнча биз басуу техникасын, медитация ошолорду жасайт экенбиз. Ошо менен эле биз айыгат экенбиз. Бизге ушунусу өзгөчө, мага өзгөчө жакты. Результат аябай жакшы. Ишти алды. Колум, бутум тердеп атат. Аябай жакшы. Рахмат. Ичиңиз канча өттү? Келгенден бери эле өтүп атат. Алып атат ичимде. Анан Өмүрбек докторго мен сизге аябай ыраазымын. Сиздей кыргыздын уулу болуп төрөлгөнүнө, сиз атанын уулу эмес, элдин уулу экенсиз. Сиздин ушундай болбогон акчага эле ушундай адамдарды ушундай болуп көрбөгөндөй жакшы дарылап атасыз да, мындай болгон эмес, мындайды мен көргөн эмесмин. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, еще мындан тапкан акчаларыңызды сиз тетиңдей муктаж болгон жагдайларга ошого жумшайт экенсиз. Мен аларды да билип атам. Сизден ден соолукту гана эмес, андан тышкары үй бүлөлүк мамиле, аял күйөөсүнүн мамилеси, бала чака менен болгон мамиле, болгон психология илимин дагы бизге айтып өттүңүз. Мен аябай ыраазымын. Билбейм, ошо эко өзү урушту уктурат окшойт. Случайно бир жерден эле урушун угуп калдым, аябай ызаландым, бирок кайра ойлондум, бул мага ошол кереги окшойт деп. Кече күнкү ушундай бир случай болду, бирок доктор Өмүрбек айткандай, бул өзүнүн ичине кек сактабайм, мен эч таарынбайм дегенде болду. Кайра бир постоянно эже кандай истесе таң калып, ошо бирок ошондой адам болуш керек экен негизи. Ошо авариядан мен бутуман баспай калгам, ошо бутуман ошо доктор Өмүрбектен бастым. Андан да башка толтура жерлерим, айтпаган толтура жерлерим, толтура женский жактан аяктым, мына буйруса. Көп катышкыла уккан кишим, заставлять этип мени угуп жүргөн кишилерим деле мына интернет эмеден, инстаграмдан угуп калсаңар, катышкыла. Жаңы башталганда дыханиясын кыла албай, улам толкунайга чалам, улам да, если сага ошонтип чалсам жөн эле сөгүл, ошо менен тыштап салмак болушум керек. Но толкунай, мына менеджер кыздарга бардыгы алкыш айтат, ошо толкунай жаркылдап жооп берет. Эже, сиз андан ушинте бериспей, сиз андан көрүп базыңызчы, эже антиңизчи кылып берсеңиз, мейли сиз дем алганыңыз келип атса, дем алып деле ала бериңиз. Бирок бунун немеси өзү үйрөнүп кетесиз дегенде үйрөнүп кеттим. Азыр 1 саат эмес, 2 саат медитация отурсаң, эч талыкпай отура бергенге болуп калды. Башында ыргытып ичип телефон, сенин сөзүңө жиним келип, мынтипчи. Башында, эң башында. Азыр мына класс. Мына ушундай биз баягы балабызга киришебиз, тияка киришебиз, бияка киришебиз. Анан бул эжелерден ошондон баягы урушебиз да. Эмне кыласың? Бирөөнүн башыңа уруп дейм да, менчи эже, эмне кыласың бирөөнү? Өзүңдү оңой бер. Туруп муну оңой бер. Бул эми эженин баягы жүрөгү ак экен да, тиги оңолуп кетсин, бул оңолуп кетсин, анан эл оңолуп кетсин деп атат. Мен не айтам, башыңды оорутпачы, өзүңдү биле бер депчи. Анан ошол баягы урушуп жүргөн адамдарга катып кетти. Жакшы, баардыгыңарды катышкыла деп мен айтмакчымын. Болот. Кызмат акын ала бергеним балам. Көрөм деген врач ушул. Көзүм көрбөйт. Апа пенсиясын алып келиптир. Уже медитация жасап, жакшы тура албай аткандай экен, Башы төшөктө төшөктө болчу же мына туруп калыптыр уже. Басып өзү кыймылдап калыптыр. Анан болбой келди, айылдан келди. тиги көзүм кыймылдабайт да башкага. Бутумдагы кичине басам. Уже мына кыймылдап калган турасыз, кыймылдап кетесиз. Эметип атпайсың, ашу баскала деп. Аны басканда повод тизем калтылдап кетет. Хажырагантып мындай. Акындыкпен ордун эле да. Шакалык балам, сөзүн көрүп өтүң эмес. Бул эмен деле
özüm oturup ele sotkadan görüp kaldım anan. Düşünsem, düşünmesem de akla verdim oşonu. Işıqıl turam emet atı, 90 can metre start etesem, oşonu жақсы emet alvet, oşonu isterdi. Эми акырындык менен апа уга берсеңиз акырындык менен түшүндүрүп. Oşonu barıp batasın alayın inşallah 5 tekenin gereği yok. Barıp batasın alıp koyun da öyle geldim balam. Siz beresiz badani. O kızmat akın üstüne bergen rahmet ardı. Рахмат апа. Атайын пенсиясын алып келиптир. Жаратқан Алла өзің Рахмат апа. кылып аткан ишиңди таштаба балам. Мен да башыман өткөн ушун. Алла колдойт экен, ошон үчүн муну таштаба. Макул апа. Таштасаң мага окшоп уруксам болуп каласың. Gitarlardan ama bu içler var da, göre albaslar da var da, senin avrobu. Şudodan, sözden az kolaylanayım. Var Müslüman tavsiye bu. Kırgızistan'da şu Kırgızga sen bir belirgen Karmak kılalım. Жакшы барыңыздар, Айым бар, саламлашпай эле болуп да.